Электирден Өзбекстан 24 каналы ушул бинодо жөнөшкөн. Кыргызстандык кесиптештерин жылуу тосуп алган өзбек тарап өздөрүнүн эң сапаттуу техникалар менен жабдылган мыкты студияларын тааныштырды. Заманбап жасалгаланган ыңгайлуу шарт телерадионун кызматкерлерине чыгармачылык дем берип, эргүүсүн арттырарына шек жок. Бизде 600 студиялар болсо, аларда өзгөчөлөнгөн миңдик жана виртуалдык студиялары бар. Өзбек ССРнин мамлекеттик телерадио берүү компаниясы мындан 31 жыл мурда Өзбекстандын улуттук телерадио компаниясы болуп кайра түзүлгөн. Аймактын булуң бурчун камтыган карт тарыхы бар каналдын учурда 15 телеканалы, 13 аймактык жана 5 радио каналы бар. Кыргыз улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Өзбек улуттук телерадио компаниясы контентти жакшыртып, тажрыйба алмашууга басым жасайт. Эки жак тең көрүүчүлөргө пайдасы тие турган кызыктуу жана таасирдүү долбоорлорду биргелешип жасоо үчүн атайын жол картасын иштеп чыгат. Ага ылайык режиссер, оператор, үн оператор, жарык берүүчү, журналист, алып баруучу жана бардык чыгармачылык кызматкерлерден турган топ тажрыйба алмашып, бири-биринен үйрөнүшөт. Ekran ve monitörler için gerek kısmında yaklaşımız mümkün. Buyursa biz mындан ары ошол иштөө планыбызды түзүп алып, ошол биздин кызматкерлерибиз бири-бирибизден тажрыйба алмашса, орток проекттерди чыгарсак, биздин ушу контент боюнча алмашсак, эки тарапка тең жакшы болот деген өңүттө биз сүйлөштүк. Биз өзүбүз абдан кызыктарбыз. Мына бүгүн өз көзүбүз менен көрдүк. Өзбекстан улуттук телерадио компаниясы абдан өнүгүп атыптыр. Мыкты телеканалдар, радио каналдар ачылган экен, абдан жакшы техника менен жабдылган экен. Ошонун бардыгы менимче бир топ телерадио компанияларга бул өрнөк болот, сабак болот да. Өзбекстан Милли телерадио компаниясы вакиллары, өзләренең кардошлары булган Кыргызстан Республикасы телерадио тизими вакилларын кабул кылышты. Ушбу кабул давомында Кыргыз Республикасы вакиллары Өзбекстан Милли телерадио компаниясы xodimlari uchun yaratilgan imkoniyatlar, bular qatorida studiyalar, virtual studiyalar, texnik va texnologik sharoitlar bilan tanishishga muvaffaq bo'lishdi. Өзбек улуттук телерадио компаниясы Борбор Азиядагы эң тажрыйбалуу медиа өнөктөштөрдүн бири. Ошондой күчтүү эл аралык уюмдар менен кызматташууга Кыргыз улуттук телерадио берүү корпорациясы аруак кызыктар. Өзбекстандын улуттук телерадио компаниясы менен кызматташуу боюнча эки тараптуу жолугуш өткөрдүк. Бул уюм чын айтканда биздин Борбордук Азиядагы телерадио боюнча өтө тажрыйбалуу уюм. Анын үстүнө кошуна мамлекет болгондон кийин эки өлкөнүн президенттеринин жүргүзүп жаткан демилгелерин ишке ашыруу жана колдоо максатында ошол телерадио уюмдары дагы мындан ары тыгыз кызматташуу боюнча абдан кызыктуу пикир алыштык. Биз ушул буга чейин түзүлгөн меморандумду ишке ашыруу боюнча иштөө пландарын мындан ары кандай жолдор менен биз кызматташабыз ошону кеңири талкуулап алдык. Өзбекстандын тартылган сериалдары, атайын көркөм тасмалары, даректүү тасмалары биздин кыргыз көрүүчүлөрүн да кайдыгер калтырбайт, өтө кеңири популярдуу деп айтсак болот. Алар дагы биздин Айтматов баш болгон улуу кыргыз искусствосунун чыгаандарынын жараткан эмгектерине кызыктар экен. Ошол жагынан контент алмашуу маселесин сүйлөштүк. Мындан сырткары ушу тажрыйба алмашуу маселеси. Ушу бири-бирин көрүп, тажрыйба алмашуудан, андан сырткары ушу квалификациясын жогорулатуу боюнча окуу борборунан билим алуу маселелерин чечип алдык. Буюрса биздин жакынкы күндөрү иш пландарыбыз аныкталгандан кийин ошол атайын бекитип алып, ошонун негизинде кызматташуу боюнча компаниянын жетекчиси Алишер Журакулович менен биз макулдаштык. Тарыхы бир боордош элдин каналы менен кыргыз телевидениясынын окшоштуктары көп. Совет учурунда бир убакта ачылгандыгы, жамаатынын күчүрмөндүгү, дилгирлиги, эмгекчилдиги жана баскан жолу бир. Чыгармачыл жамааттар бири-бирине үлгү десек болот. Нургүл Жумабекова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.